Eğer bizge bir tıyın akça düşpösü Kırgızstan'da. Taможня bir tıyın akça alıp olsa, bu eksportқа ketip atқан пайда başkanыкы olsa, biz неге азабын тартышыбыз керек? Bir cumada bir gelip tursalar, mынандай бардак болбойт. Bir cumada bir gelip көргөн киши мына жерде көрмөк, милициясы да, башкасы да, айыл өкмөт да, мындай бардак болмок эмеспи? Эмне бири-бирибизди алдайбыз, айна сатпайлы анда келгиле Кыргызстан. Не кереги бар? Не кызматта отурасыңар, мисалы жетекчилер бүт бар. Мамлекет айлыгыңарды көтөрүп атат, башкасын кылып атат. Саткыланда ордуңарда бербейсиңер. Не кыласыңар мына жерде милиция? Мына эртеден кечке ушул жердесиңер. Көрүнгөндөн акчаны алгандан көрө мына жерге келбейсиңер, ушул жерден айтпайсыңарбы айта турган? Ötünüzler ya, oturmasanızlar, turuna turasınlar. Ötünüzler, yoldaş koyunuzlar. Basınlar yol. Ötünüzler, ötüyorum. Kara sudan alıp kelip ona bu yerге киргизип турабы? Анан упаковка кылып кайга кетет? Значит, таможнядан тиешеси эмнеге жок анда? Анда токтотуп туруш керек анда бул ишти. Бул жерге эмес, анда башка жерге коюш керек. Эгер мындай кебетеси менен караса, эмне кереги бар бул чыпынын, кимге керек? Ээси кайда бул? Ne dedi? Taможня бар mı? Taможня. Замначальник жағына шалып отпады, içinde çıksın давайте bir. Ya bu ne degen bardak mı? Çegara bugün ne kılat bu жерде? Ulan kanda? Ne kılattılar bu жерде? Ular бұл жерде товар фурада жана жүк ташуучу машиналарда келет. Бул жерден болсо жүк түшүрүлөт дагы. Өзбекстан тарапка ыңгайлаштырып туруп, бул жерде майда бөлүнүп туруп, скотчтолуп, эмелерге түйчөр, сеткаларга салып, жана сумкаларга салып алып ташып өтүп аткандар ушул жерден чыгабы? ушул жерден чыгат. Баягы фураларды майдалап туруп. Фураларды майдалап, бул жактан алып чыгышат. Көтөрүп чыгышат. Өтөп чыгышат. Значит, таможнядан өтүп атат да, туурабы? Батып көзмөдөн өтөт. Чегарадан өтүп атат. Ооба. Муну кебетеси менен кантип эме кылат? Бул эмне осо ачкан бошонду? Kim bilet bunu? Ээсине сурап көрсөңүз ушул айтат болуш керек. Осо ачкан mı, эмне ачкан бул жерде? Kança getirdin? 8 getirdin. Kança? 49 yıl. Tak. Anam bul pazar bazı. Yok bu men bazı şu yerden распросовка болсо кайра бизге кирип атат да, туурабы таможнядан? Бул документально юридически катталган аймакта. Бир осо бир жерде иштейт да, туурабы? Бир жерден налог төлөп атат, башка кылып. Аны муну кебетеси менен анда муну жабыш керек да вообще. Таможнядан чакыргыла келсин. Ана эмен. Экология каякта эмен? Областная экология. Келсин чакыргыла, экологияны чакыр. Экология инспекция бүт бар, келсин. Келет муналар. Өзбекстандан чыккандарбы? Тоштайсың ба? Мына жерде иштеп аткандар кимдер? Пограничниктер. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Кай жактын жарандарысыздар? Өзбекстанда. Өзбекстандан. Эмне кылып атасыздар бул жерде? Жерге жүккө чыгамыз. Жүккө чыгасыздар күнүнө. Той боло элек. Анан кимге иштейсиздер? Kim işletet sizlerdi? Özümüz Dabrovolni uydan çıkıp alıp. Yok, uydan çıkıp işletip atar. Savdagarlarda yükünü. Kim işletet sizlerdi bu yerде? Bu yeri biz işlemiyoruz. İşlemiyoruz. Başka işçiler var, işleydi. Havalar, kazalar. Kazalar yığıştıradiyorlar alohida. Yemek kıladılar ha?
Bunlar kim yaptı? Entiler. 4 tane, 2 tane gençler. Ha sizler ne kılasızlar bu yerdə? Biz odamlar ya yüktü. Kolumuzda kötü bağlı öt veremiz ki. Özbekistonga alып өтөсүң. Ya. Мынагылардын бирөө чыкпасын айтып коеюн, токтоп коелу. Бүгүндөн баштап. Көтөрүп чыгат, башка кылат. Өзбекстанга өткөргүлө бүт бар. Не деген мамиле бул? Нени карап отурасыңар? Чегара, таможня бүт бардыңар, милиция биригип ушул жердесиң. O'zbekistonga olib tushib ketamiz. Ne деген мынау кебетем, не деген кебетем? Жапкыла мунун баарын. O'zbekistonga olib tushib ketamiz biz. Жок, силер өткөзүп атасыңар да, кишилер жаныңарда турат мынакей. Артыңарда эле турат. Ушуну көрүп айтып койбойсуңарбы? Pasport bilan o'tishadi. Pasport bilan Же эгерде булар өтүп атса, tushib ketamiz. мыногул кебетеде иштеп атсам эмне кылыш керек? Анда өткөзүп кереги жок. O'zbekistonga Биз азыр чогулуп алып туруп бардыгыбыз мындай бир аракет кылбасакчы, меники бул жак, мен биягын билбейм деп отура берсек, мына кебетеңер ушул. Кыргызстан азабын тартып атат да, башка эч ким эмес. Мен башка бирөө тартып атса мен түшүнөт элем. Канакей эси келди. Бул эми жеке мамлекет эмес да, өзү билгендей муну жашагандайчы, каалаганын кылып. Bunun bari iштейт экен да. Мына мен бут кийимдер алдагылардын баарын распасовка кылып атпайбыз. Значит, бирөөгө иштейт да. Булар могу жөнүндө отурган жок да мунун баары. Yo, bizchi O'zbekistonga O'zbekistonga yuk olib tushib ketamiz. O'zbekistonga yuk olib tushib ketamiz. Muna men munalar bir nerse болуп иштеп атат да. Туурабы? Ким эси бул жер? Акча алмаштыруу деп турат, ичинде товар турат. Ким муну товар эси? Штаб кетишти. Ana эгеси каякта? Emsilesi hazır gelir. Ultra deves. Ким эгеси кай жакта экен? Asil işte oldu. Sen nerede kızım? Nette bunu kımasıyla. İşte bunu, işte bunu. Өзбекстанга кетеби? Упаковка. Каяка чыгарып атасыңар азыр? Өзбекстанга чыгарып атасыңарбы? Ben satılады. Каяктан? Ким алат муну? Ким сатып атат? Ким? Kim satın Kim satın alır? Kim? Klientler şu yerde жүргендер да. Бул жер эмне зона? Жер бизге карабайт. Кимге карайт? Жок, частныйларга карайт, мен түшүндүм. Эмне кылат мына жер? Эмне иш кылат? Милиция канаки? Бул жер негизи база көзөмөлү мынау зонадан түгөн өттү. Бул жагына биз жооп Жок, бербейбиз. бул жер эмне кылат азыр? Бул жерди мен бул жак бизге карабаганына байланыштуу мен билбейм. Жок, мына жүк азыр Өзбекстанга өткөзөбүз деп атат. Ушул жерден распасовка кылып, жана майдалап, сумка менен баягы фураны майдалап өтүп кетет экен. Мынандай да, мыйзам боюнча ар бир адам определенный кол жүктөрүнө уруксат берилген бир адамга. Аны биз эч кандай тыюу сала албайбыз. Ошон үчүн бул жердер жанагы кара суудан келген экспорт товарларды, мына окшогон майда товарларды кол менен ташып өтүп кетип атышат. Экспорт. Майдалап өтүп кетет муну. Бул акчадан качуунун жолу, туурабы? Өзбекстандан качуу. Акчадан Бизден качуунун бизге жолу. зыян жок. Биз жакка эч кандай бажы төлөмдөр төлөнбөйт. Экспортко. Экспортко кетип атат. Муну кебет эмне? Бизге зыяны эмне? Эми зыян бул жерде территорияны ким эси кана? администраторду караш керек бул жерде. Эси кана? Участковый болбуш. Не кыласыңар мына жерде милиция? Мына эртеден кечке ушул жердесиңер. Көрүнгөндөн акчаны алгандан көрө мына жерге келбейсиңер, ушул жерден айтпайсыңарбы айта турган? Эч ким билбейт, эч ким дебейт. Акырында анан социалдык сетке чыкканда анан көрүп атабыз, угуп атабыз, билип атабыз. Ушундай жер бар экен, ушунун ичи ушунчалык бардак экен. Эмне дегенде, эмне деген кебет айтсаң? Эмне алдагы кап өрттөп мына өрттөнгөн боюнча жатат. Алаган убагында өрттөп мусорду кебетесиң. Ким өзү бу жердин ээси? Мына жерде бир осоо бар да турабы? Бир каттоодон өткөн. Же бул өтпөй иштеп атабы?
Каттоодо кимде турат мына бул жер? Ким билет район? Хаусол International деген осону каптосун. Бул жана 8 гектар жер. 8 гектар. Так, а муногулчу анын ичинде. Ушул бар эле ушу Хаусол деген осону. Бирөөгө карайт. Ким ээси? Эсин себепкер. Азыр деген муну мына жерден расфасовка кылбаса чоң эле жүк ташуучу автоунаа менен өтөт да, туурабы? Кадимки эле фура менен өтүш керек да тиги жака. Ооба. Туурабы? Ооба. Биз эгер мына жерде мүмкүнчүлүк бербесек, алар өтөт. Бизге тиешеси жок, акчаны Өзбекстанга төлөйт. Анда биз эмне уруксат берип атабыз анда? Фураларды бул жерге чаштырып. Эгер тазалай албаса, мындай мамиле кылса, кимге кереги бар анда? Баарыбыз патриотпуз го, баарыбыз айтабыз, ой, Кыргызстаныбыз, Кыргызстаныбыз. Канаке, кайсы жерибиз Кыргызстан? Мына биздин Кыргызстандын кебетеси, мынакей. Муну башка бирөө келип жасаган жок да, Өзбекстандан же Казакстандан келип жасаган жок да, туурабы? Бүт күч структуралары турасыңар, эч кимге эч нерсе билбейсиңер мына жерде турганы менен. Бул эмне экенинчи? Күнүнө кирип карап турсаңар болот да, мына милиция, канча милиция жүрөсүңөр. Күнүнө кирип карап мына жерде муногу эмне деп тазалатсаңар болот, айтыш керек да. Ошонун ээсин тапкыла, давайчы бүгүндөн баштап милиция полный карасуу жабасыңар мына жерде. Бир дагы машина кирбесин, фура менен өтсүн мага десе. Эгер мынандай мамиле боло турган болсо, акча төлөгүсү келбейби эмеге тиги Өзбекстанга? Билген жерине барып даттансын, билген жерине кирсин. Жапкыла мына точканы полностью бүгүндөн баштап. Эгер ошонун ээси карай албайбы, иштете албайбы, бул жерде полный жап. Жер канча 49 жылга берилгенби? 9 жыл. Эмне шарт менен берилген? Базар куруу үчүн. Базар куруу үчүн. Эмне турат бул жерде? Давайте Турбек мырза, бүт карагыла. Эмне шарт менен берилген? Ким берген, кандай берген, полностью бүт бардыгын алып чыккыла документтерин. Бир да фура кирбесин, токтоткула мени. Фура менен ташса бизге да пайда болмок. Эгер бизге 1 тыйын акча түшпөсө Кыргызстанга, таможня 1 тыйын акча албаса, бул экспортко кетип аткан пайда башканыкы болсо, биз эмнеге азабын тартышыбыз керек? Кирсин фура менен төлөй турган акчасын төлөсүн бүт барды. Жаңыздар янында сындырып бүтүштү жок. О, колунда клейген сумталар менен ташып атат. Давайте милиция полный мына жерин бүт жапкыла. Бүгүндөн баштап фураны киргизбегиле, бир дагы фура. Иштегенди билбеген ишкер иштебей эле койсун. Кыргызстанга мындай мамиле кылган ишкердин кереги дагы жок. Кайсы? Ногулчу. О, башка номер түшүп калдык го дейм анда. Ээлерин чакыргыла, давайте тапкыла. Бүт документти көтөргүлө. Ким берген, канча жылга берген, кантип берген, эмне кылып берген, максаты эмне кылып пайдаланыш керек. Айтыңыз барын көтөрөбүз. Эмне болуп өткөн бул жер? Бул жер ошо 49 жылга аренда калган экен, ошол боюнча биздин башкармалыкка эч кандай кайрылган эмес экен. Эч нерсе. Муну базар кылуу жөнүндө, башка кылуу жөнүндө эчтеке жок. Бизден артык башкармалык чыккан эмес экен. Значит, бүт эле Клеенкадан баштап бүт бардыгын күйгүзөт экен да, туурабы? Полностью, Жер өзү, жок, аймактык боюнча. Аймактык боюнча айлык боюнча. Айыл өкмөт буга чейин каякта карап жүрдү го. Бул адамдык мамиле, муну көргүлөчү, муну эмне бул? Айбанда муну кылбайт да. Өткөн жума күнү айланып чыккан мындай мусор жок эле. Эки жума болду мага видеону. Өткөндө өткөрдүм, районда антисел келип туруп 8ге правительство токтомон дөлөт курабыз деген жерди издеп жүргөндө мындай. Бул меники эмес, бул биягы меники эмес. Мен тиги забордон ары эле карайм деген мамиле мындай болбош керек. Өткөн жума кетти. Иштейсиз. Кимде иштейсиз? Ошол жерде иштейм. Кимде? Ким? Эсиңиз ким? Бекболот. Бекболот? Ким Бекболот? Жок, телефон алып бетеш. Ох, неме, стакан хозяин, немеси. Карайт şu. Архитектурадан кана эми Алтынбек. Мунун бардыгы эчтеке өткөн эмес, базар боюнча эчтеке жок, туурабы?
Жөн эле жерди 49 жылга бергенсиңер бүттү. Ошо менен токтоп турат. Госрегистрден эмне госак алган бул? Убактылуу көлүк алган. Убактылуу 49 жылга. Санепетпи? Канча жол келдиңиздер? Көрдүңүздөр ме ошо? Биз жана неме болуп атыр эле. Жолдордун полун тазалап атырып, жана ичкеге чын айтканда балдар кирбеген окшойт. Жолду тазалатканыңардын эмне эмеси бар? Бул эмне деген мамиле бул? Мына санитардык нормага жооп береби? Мына даараткананын турушу өткөнбү силерден каттуу? Барбы сиз? Барбы? Келип карап атасыздарбы? Кантип карап атасыңар? Мына эмне деген абал? Ошондо бул 1000 сом болгондо 8 сом. бизге 8 сом, туурабы? 8 сомдон күнүнө мына туба даараткананын өзүнөн эле канча акча түшүп атат 8 сом. Башканы тим эле коелу, башкасын тим эле даараткананын өзүнө. Кантип салды бул жерге? Бул эч кимден уруксатты албаса, архитектурада жок болсо. Мынагы туа даараткананы жапкыла бүгүнтөн баштап полный жабылсын, ишинин бардыгын токтоткула. Азыр телефонду бериңиз бизге. Азыр жапкыла. Токтоткула, бүт ишинин бардыгын токтоткула. Иштеткенди билбейби ишке эч ким иштебесин бул жерде. Ала участканы сен билсең керек. Жүргүзөт ишти. Ха, иштеп ошол киши жүргүзөт. бек болот дегенби? Анын башкасы жок, орун басары башка деген. Жапкыла территорияны азыр экологияны чакыргыла. Айып пулдардын бүт бардыгын салгыла. Мынанын бардыгын жапчы. Бүт тиешелүү айып пулдун бүт бардыгын салгыла. 2 күн мөөнөт. Бүтүргүл. Ким бар? Эси ким мынага? Бери чыгыңыз. Алейкум ассалам. Кандайсың? Сен арендага турасың бул жерде? Канча төлөйсүң? Атам келет. Чакыр атам. Мунун арендасы кимге кетет акчасы? Булар өзү бир нерсе төлөйбү? Салык кызматы каякта? Салык канаке? Кайка төлөйт булар? Канча? Канча төлөйт? Канча патент төлөп атат? Ставкасы болчу турса 800 чейин. Жок, канаке төлөгөндүгү чыгарат. Болуш керек. Ошонун бүт документин көтөрүп, сиз налогдо начальниксиз. Бүт мына жерге мен документин көтөрүп. Канча акча төлөп атат? Каяктан кимге оформить этилген? Анан эмне турасыңар анан жанатан бери? Кимди эси десе билбей атасың. Булар электронный патент алабы? Электронный. Канча акча төлөйсүз? 5000 кимге төлөйсүз? Хосейл деген ишкана. Хосейл деген. Хосейл? Бишкекте каттуу турат. Бүткүл учет регистрация турган. Жер салыгы местный налогду бизге төлөйт. Основной налогду бишкекке төлөйт. 49 жылда эмнеге өткөрүп алган? Жок, жер салыгын бизге төлөйт. Жер салыгы, Основной налог Бишкекке Бишкекке, мүлк салыгы, жер салыгы, местный налогду бизге төлөйт. Калганы Бишкекке. Мынагы эмеси ким ошол эменин ээси ким? Хосейл деп аткан. Ким менен эме? Директин тазы точно билбейм. Канаке бага жер салыгына 5000 төлөйм деп атасыз, бериңизчи кандай? Аксы бүгүнкү күндө соода болуп турат. Электронный патент. Азыр срогу 21 сентябрга чейин, 21 сентябрь күнү буга кайра оправдание кылып төлөп болмокчу. Муну өздөрү эле телефондун немесинен электронный положение менен өздөрү төлөп болот. Уплата сразу автоматически банкка өтөт. Ким бул каяктын жараны? Кышлак? Кызыл Кыштак. Бардыгынын патенттери бар да, э? Кызыл Кыштак бюджетке түшөт. Кызыл Кыштак кандай билет экенсиңер? Айыл өкмөт канаке эмес. Силер билет экенсиңер да бул жер жашынакай. Акча түшүп атса бүт полностью. Мынанын ишкерлердин бүт бардыгын жапкыла. Эч кандай эч ким эч жерге чыкпайт, токтоткула. Пусть келсин, ээси келип бүт бардыгын мына жерин баарын тазалап мыйзамга келтирсе, анан иш кылат. Келтирбесе бүт бардыгы жабылсын. Базардан баштап кире турган машиналардан бардыгын жап. Бул жерге канча жолу келип атасыңар? Билесиңерби өзү мына жердин бар экен?
Qancha jol kelesiz? Акыркы жолу качан келдиңиз? Мукта отурбай көчүрүп жазгыла. Бүт муну экология эмен бүт бардыгын жетекчилерине жазгыла. Негизинен азыркы жаңы мыйзам боюнча жергиликтүү бийликке бергенде бул мусор таштоо боюнча буякта айыл өкмөт деген бар. Алар бизге билдирип ташташ керек. Себеби дегенде бизде сотрудник жетишпейт. Бизде кызматкер аябай аз. Эгер жетишпеген болсо жетиштире турган жетекчи алып келиш керек. Жетиштирбей жатабы же кызматкерге жетишпей жатса күнөөсүз. Бул жактын айыл өкмөттөр бизге билдирип таштаса, ошондо карап беребиз да биз. Айыл өкмөттүн бүт бардыгына, бүт тиешелүү жетекчилердин бүт бардыгына жазгыла. Айыл өкмөттөр баягы мусор таштап жаткан жер тандоо иштерин жүргүзүшөк да. Келиңиз. Канча аренда төлөп атасыз? Iya. Kancha? 7000 so'm. Kimga to'laysiz? Kim? Patentingiz qana? Beringiz. Patentga kelganda qarab qo'ymaysiz, yo'q deganda sal. Bunday tegeregen qarab, bu emne болгон эме, kimden patent alып atasыңар? Бұл жерім. Рұқсат алған бой санэпстанцияда? Жоқ. Сантехникасы бар екен, сұраңыз. Жоқ bu, bir de қағазы жоқ. Patent'te төлеп син демиштер болсун. Ya бұл жүріп атат, жоқ та патент. Не бирүүрүңөрдү коргоп атасыңар, Салык кызматы. Ким бұл жерде эмеде иштеп аткан сотрудниктер? Айылда иштебейт а жаулар. Ким? Жоқ, кайсыл эмеде ким иштейт силердин? Бизден Тиленбаев, участковый. Тиленбаев карайт турабы? Айыл өкмөттүн салык кызматы келеби? Айыл өкмөткө бекитилген. Айыл өкмөт бирок сотрудник куратор. Куратор турабы? Давайте алмаштыргыла. Алмаштыргыла, ал вообще жумуштан алгыла окшойт. Түшүндүңүз да? 2 күндүк сурок. Ушул маселе боюнча жумуштан алгыла, мына ушул жери боюнча. Санэпстанция ким карайт бул жерге? Ким бекилген сизде? Жолуева деген. Бир эже бар эмес беле. Мал кишине онкология болуп жатып калды деле. Азыр алмаштырабыз анда. Просто бизде булар рұқсат қағазды алып мен қылып қойғанда, ошоға билгенде ачып ашат. Бүгін қарасаңыздар кийин кетсе. Келгилечи. Силер ушул жергечи бир жумада бир келип турсаңар, мынандай бардак болбойт. Бир жумада бир келип көргөн киши мына жерди көрмөк, милициясы да, башкасы да, айыл өкмөт да мындай бардак болмок эмеспи? Эмне бирөөбүздү алдайбыз, айна сатпайлы анда келгиле Кыргызстан. Уят да, ар бирибизге жөн эле кыргыз жараны катары уят да мына нерсе. Көз көрүнө билген эмесин кылып атат. Ким ал Бекболот дегениңер, башка Осо дегениңер, ал өзүнчө мамлекет. Алгыла, жапкыла. Может, бул эжекеңер гепатит менен ооруйт. Кантип тамак берип атат азыр? Санитардык кебетесин карасаңар алдагы жер. Канча ашкана бар дагы бул жерде? Жүздөй барбы жеңил машина? Жүздөй жеңил машина бар. Бая сыртта капталдагы жанагы стоянка кылабыз деген ишкерлер бар эмес беле жерде? Давайте чыгаргыла, таксилерди ошол жака чыгарып бергиле. Жеңил машинанын бүт бардыгын ошол жака стоянка кылгыла да чыгарып. Оякта стоянка. Табабыз жерди. Мына маршруттарды, мына жерге өзү маршрут койгон болбойбу? Мына сыртта. Красная линия. Мындай да маршрут боюнча сиздерде мындай маселе бар да, мына. Сиздер Кыргызстандын жарандарысыз. Бирок силердин именно кылган кылыгыңардан улам ошол маршруткаларды биз киргиздик. Жетелеп чыгып 1000 сомдон салып кетип, давай отур деп көчкө тээп алып барып аэропортко 1000 сомдон жеткизип атсаңар, бир киши. 4 киши түштө ошол жерге 4000 сом. Анан ошон үчүн эл жалып кылгандан улам анан кийин биз айла жок, маселени чечкенге туура келди. Бири-бирибизди туура түшүнөлү, биз да сиздерди туура түшүнөбүз. Канча нерсеге көз жумуп атабыз, ай мейли. Эл оокатын кылсын, баягы карапайым эл оокатын кылып атат. Бирок андай нерсеге барбаш керек.
Hem şamal bolboso çöptün başı kıymıldabайт, жалып жөнүнө чыкпайт да. Биринчи случай болгон, аны мойнубузга эле алабыз. Просто алар бизден эмес да, бир баягы сырттан келген, ошондой эле чужой. Болот таксистер эмес да, сырттан келип анан случайно келип калып эле адам алып кетип анан бир рейс болсо алып алайын деген адамдар болгон да эми. Бригадириңер 100 адамдан бирөөнү булгап кеткен бирөө болгон. Мындай да чогулгула, патент, салык. Патенттерибиз бар. Салыкты канча эмен, канча такси патент бар. Налог патент баарыбызда бар. Канча кишиде таксист деген эме бар? Салык кана? Мен. Канча кишиники бул жерде? Канча киши таксистте катталат? Булар азыр 70-80 алып атат. Өткөндө 100дөн ашкан штраф алган. Бар айта кеткени бар, кайта Россия кайта келип, кайта алып ушундай бар да бизде. Бар налогубуз бар. Таксаны чыгарган, патент төлөп атабы, налог төлөп атабы? Значит шарт түзүш керек. Эгер төлөбөй, патенттелөбөй өз алдын иштеп атсам да башка. Сиз азыр ояктарга узак болуп чыгабыз азыр, чыгабыз. Азыр сыртты да көрөбүз азыр, жерлерди көрөбүз. Жакыныраак чумкаларын көтөрүп сиздерден дагы ушул чоң сураныч ошол. Эгер андай болбой турган болсо анда таксилерди вообще токтотобуз бул жерде. Эгер ошентип кете бере турган болсо, машинадагы адамдардан эле сурап көрөңүз. Биз эң жакшы эле мамиле кылып, баягы эми бүт тааныш болуп калганбыз. Биз только карасак барабыз. Анчалар карасак. бу жерден карасууга каттайсыз. 100 сом. Bir kişiden he? Бир кишиге 100 сом. Өзбек пулга 10 миң, кыргыз пулга 76 сом болот. 10 миңден алабыз. Өзбек пулун. Бenzin сумматы 76 сом болду бензинге. Жо эми ал сиздердин пайдаңыздар, ал сиздердики. Чөнтөгүңөрдү эсептеп эч ким эч нерсе кылбайт. Патентти төлөп атасыңарбы? Соцфонд төлөп. Соцфондду төлөп атасыңарбы? Значит силерге шарт. Бизге карасууга базарга келгендер, алар күндө келген постоянный клиенттер да, биз аларга. Анан жок дегенде мына бардыгыңыздар Кыргызстан жарандарысыздар да. Күндө көрөсүңөр. Ушу силерден алып келип атат да товарды. Туурабы? Машинанын үстүнө жүктөйт, башкага айтып койбойсуңар. Биз айтабыз эми. Кайрылып койбойсуңар жок дегенде айланайын эле. Милиция, эмне кылып атасыңар, кантип атасыңар, мына жактын кебетесин карагыла деп. Биз мусурга кирген сайын акча төлөйбүз да 200 сом. Алар айтып атат, биз мусурга акча төлөп атабыз. Пожалуйста, тазаласын. Таксилер 200дөн төлөйсүздөр. Ар рейсине, үстүбүздө жүк болсо акчасын алат. Ар бир рейсине төлөйсүз. Эми мындайда таза 3 адам тазалап атат, үспейт кылбайт атат эми. Мынча көп адам келет да. Үспейт кылбай атса проблема ошол ишкердин Үспейт өзүнүн. кылбайт атат. Булар 3 адам тазалап атат бирок. Ишкердин өзүнүн. Бияктан чыгып атпайт. Бүгүн азыр кечирээк чыгып калып, бозо тазалап коет. 200дөн береби? Тазалап коет. Квитанция береби силерге? Бизге берет, бизге квитанция. Канаки 200дөн бүгүн алып келгендер квитанция көрөбүз. Стоянка кирген. Стоянка эмес, жүк. Мусорга деп атат. Мусорга деген 200 сом. Бардык жерден акча алынат. 150 сом. Булар азыр кыймылын алат. Мына жердин ээси, мына кире турган кишинин кыймылыны алат акчанычы. Дааратканасына 8 сом алып атат. Кебетесин көргүлө. Бунун бардык акча да. Эмнеге бирөө чөнтөгүнө салыш керек да, мамлекет азабын тартыш керек. Жерде неме милиция балдар текшерип турат. Келип кеткенде сразу ташайт да. Полностью көзөмөлүндө турат. Көпчүлүккө башты неме үспейт кылбай ашаттылар эми. Карасуу полностью бир жума бүт составты жапкыла мага десе. Мына жерди полный жабасыңар. Бүт мына базардын ар бирин жапкыла. Булар эмне? Булар сууду алып алам да. Суубуз кичине. Сиз ээсизби бул жер? Мен шу жерде мен. Мурага суу алып келесизби? Жок, суу толгузуп алам аны. Дымдар, контейнер. Жок, бул эмне? Буга эмне коесуз? Бул полдун гәрне. Треп суу. Санаписанция кана? Кагаздарыңыздар кана экен? Сантинишкана бардыгын көтөрүп чыкканчы? Стол берейин. Патент төлөп аткан патентиңер жок, арендаңарды бардыгын алып. Мен отуруп турасыз, келиңиз. Жок, отурбайм деп. Жакшы, жак. Жок, отурбайм. Кирип чыгап турбайбы? Эмне экен керекпиз? Ана. Не андай жүрөт? Ушуну менен ана кантип тамак кетирип атасыңар мен билбейм. Кантип өзү жок. Beş stol yeме стульями дейт. Туурабы? Кана келебиз? Эшиге. Эшиге. Ладно, сизге.
Kança stol, kança emet? Kança 500 да? 500 ekan. Bul kişi жалгыз тамак жасап, жалгыз тамагын жеткирип кантип жетишет? Ben pensionermim da. Анан пенсионерлер жетишеби? Ben o'sha bir kızım işteydi da. Кызыңыз кана жазылган? Kızım eşkici. Жок, кана жазылган? O'sha yerda bor жазып qo'ydim. Канаки? Barchanaga. Количество работников bir kişi. Анан Шошоны төлөп атат экен. Соцфонддон төлөп атат. Башкасы бир айлап аткан. Мына жерде азыр бүгүнкү күндө азыр туруп текшере турган болсок 5 киши. Yok 5 kişi. Этин жасайт, башка кылат мына. Эркек киши жүрөт, кирип чыгып жана так ичин карап. Анан күйөөсүнө уруксат. Аял менен күйөөсү иштесе аялга катталса жок. Yok biz 3 kişi Бүт бардыгын тактагыла. Ар биринин санын койгула мына жерге. Келип 50 сом, 100 сом алып кеткениңерди токтоткулачы. Көзүңөрдү жаап коюң. Кана санапчыстан Бар экен. Үчөөнү сурап берип. Мына сантимишка мына 3 киши. Башканы ким эле коелучу? 23 жылга чейин кетти. Kim sizin atınız? Tacıkan. Ya. Tacıkan. Tacıkan. O. Кызылкыштактык экен да бүт эле кызматкердин баары Кызылкыштак болот. Кызылкыштагына жүрөт эчтеке билбейт. Жок, билбейбиз. Мамаразыкова Таджа. Үчүнчүңүз? Barçınay. Yok. Biz açıp bakayım hoş. 23.05.22'de. 9 tamam. Açıp bakayım. O 23.05.05. 03. Кайсы врач берет? Смотровой tanesi. Смотровой. Бул жагын кебетесин ким карайт? Карасун санэпт станциясы. Керек болсо кызмат ордун карагыла. Мына шалакырын үчүн мына жерде. Жапкыла, эшигинин бүт бардыгын сындырып алып салгыла мага биз. Билген жагына барып даттасын. Айтпа, мына жердин бүт бардыгын. Айыл өкмөт. Район полный бир жума ушул жерде иштейсиңер. Жыйынтыгын чыгаргыла бүт бардыгын. Ну ар биринин төлөп аткан акчасын бүт бардыгын алып чыгыла. Иштегизи келбей, жапсын да кетсин, бирөөтөгө моюнуп качпасын. Мына бүт бардыгы жапкан боюнча качты. Азыр тигибетке барабыз, бардыгы жапкан боюнча качты. Ушинтип кезде жаап качып кетет, анан жүрөбүз бардыгыбыз. Эмне десе Кыргызстан деп кой. Кайсы Кыргызстан? Кайсы бетибиз менен Кыргызстанбыз? Ким сиз? Bir жолу келип текшерип койгон эмес. Эгер бир жолу келип текшерип койсо көрүп коет эле да канча болду иштегениңиз? 2 жыл. Значит 2 жылдан бери бирөө кирбейт дейсиз. Мыналардын бардыгы бир жерге турган. Барбы уруксат? Өзү коесуңар да, мында магазинге киргенде көрөсүңөр да, ким кайсыл жерде туруш керек, кандай чекче, өзүнүн дережеси бар да, туурабы? Бул Канаке эмесин алып чыккылачы. Сантимишкасын сураңызчы. Миң сом, 6 айга 6.000 сом сиздер квадратын карап туруп анан коэффициентini бересиз. Автоматик базадан өзү чыгарып кетесиз. Электронда базада. Электронда. Соцфонд жок. Немеде? Если льготный пенсия болсо же инвалид болсо соцфонд төлөп. Муну азыр бир инвалидке оформить эткенде турабы? Жок, турбу өзү содолгон. Базага киргенде пенсионер ким үйүңөрдөн ким эме майыптуулугу бар бирөө барбы? Же пенсионер. Же пенсионер. Ким? Чоң энебиз. Канаке эмен документи кана? Азыр жаныңызда катак бар. Бардыгын, бүт бардыгын жапкыла мына базар. Тоткула бүт документтеринин бардыгын оңдоп, алып чыгып, алып келмейин. Документтер, санап станция. Турган турушу кандай бул жер? Жок, эс Эрежеге жооп береби?
Kana bunun deli hazır kagazı yok. Bunun deli kagazı yok. Durabız. Moyun kalıp söyleşiyoruz. Hiç kimin kagazı yok da. Gelgen сотрудник 200 сом 500 сомдон алып мунун баарын жаап жүргөн, көзүн жаап коюп. Булар эми өздөрү эле туруп албайт да, келип эле өздөрү ачып туруп албайт да, туурабы? Ким карайт эмелердин бүт бардыгын? Товардын өтүп кеткендиги башкасы боюнча ким текшериш керек? Ошол жанагы тамак аш бөлүмүнүн артисттери бар. Ошолор келип ар бирин карап чыгат, туурабы? Полностью малдырабыз. Бүгүн спасын жабыз бардым. Санэпидстанцияны токтомбур менен алмаштырыш керек. Мындай мынау ишкерлер боюнча санэпидстанция налог. Бир жума убакыт силерге. Кийинки жуманын ушул күнү келебиз кайра. Бул жерге. Бүт тактап, кимдики, кайсы жерге акча төлөйт, арендасын кимге берип атат, 5 миң, 10 миң сомдон, 10 миң сом, 5 миң сомдон алып атат чөнтөгө. Мамлекетке төлөп аткан салыгы канча? Бүт бардыгын алып чыктылар. Бүт көтөргүлө, бир жылда канча салык төлөйт экен? Мына жерге муну иштетип аткан базарларга. Архитектура. Базардын документи болмой бүт бардыгын, өзүңөргө тиешелүү эмен бардыгын, айыптуулардын бүт бардыгын салды. İşteyim dese, ошол жана катышып жүргөн ээсине бардыгына жеткиргиле, тааныйсыңар, айыл өкмөт участкой барыңар билесиңер, службанын бардыгы билесиңер, аралар менен күндө жолугуп сүйлөшөсүңөр. Келесиңер бул жерге, келип кетип атасыңар, бардыңар жакшы билесиңер ким экен. Акчасын алып коюп, унчукпай тымпыйып жүргөнсүңөр. Мына ошонун натыйжасы ушул. Айтып койгула ошол ээсине. İşteyби, ишкер болом дейби? Кыргызстанга пайдасы тие турган ишкер болуш. Зыяны тие турган ишкердин кереги жок. Иштебей эле койсун. Бузуп туруп жерге коюп койгон. Patentini alıp çıkılaçan ya neyisini? Sal patentini kança stolu kança diye karalım. Bize sak basın. Polga. Patentini kullandığın aldı izinin olduğu izinin olsun. Çok fazla. Patent koydum. Şu olmuş mesela 8% falan. 8% Ne 8%. Gimi. Az resim çakıl. Bu ayran da ya, sanэпидстанцияга ne? Düşkün vuruşkasın kim esetki? 8%. Kim esetki? Kim programı? Programı ne? Uşol çıkarışı şirketler boluş керек mi? Telefonda положили bak. Şu uyudukta nemin olacağız. Kança ошондон канча чыгып бир күндө эсептеп бергилечи выручкасын. Канча чыгат? Ошол выручкадан 8%-ын чыгарып атсаңар, а? Post негизинде да текшерип турат. Кана ККМ аппараты кайсы? Телефонда приложение бар. Азыр чакыра алсаңыз. Başkanası tigi jarına girer. Başkanası aldıran mısın? Бул жер азыр картошка фри ушулар жаза берет экен да, туурабы? Бул жерде кошо киргенби менге? Силердин эсебиңерде. Общий момент. Мына жердин кебетесинде.
Gelip tekşerip tursalar, kişiler kıyın alsаңар да мында ақтап албайсыңар. Сотрудниктен келіп ақтап алыш керек те. Мұны азыр жасап береді. Жоқ болды, жауап. Азыр қачып кетті. Жоқ, программа бар. Жоқ дейм, қана бар кеше көрсетіп. Қаралам, мына санаписан саған екен. Бұнағы неменен тұрыш керек, пияз деген емес. Неменен тұрыш керек? Бұл шашлықтың немесі? Анан пияз ұшы бойынша түрі өрі. Ережесі қана. Үсті жауып ең асы қырат. Үсті жауылар. Ал алдың қыраттауымыз. Ережесі бар ма? Қана ке ереже. Үйіңі қараған емессіңер бе? Ким қалағанда ештен өтеді. Ким қалаған. Цех инспекция қана? Біз. Қанша рұқсат берді? Bir час газдың келіп отқан жетеді. Вытяжка бар ма? Мұнасын азырлы шығарып алып кеткен получается, баллон толтырып. Егер жарыла тұрған болса, не olur? Бізге азыр ішкерлерге баяғы проверка жүргізбей атпай, ошол себептен проверка бар элек. Мына проверка деген ушу. Проверка ушу. Азыр ішкерлерге бардығын қарап отыра берсек, қалағанын қылатын. Егер ертең жарылып кете тұрған болса, оны Құдай сақтасын. Кімге айтады? Мамлекет қарабай қойды дейді, күнөөлүү дейді, больницаға жатады, жарақат болған бардығы. Анын бардығын дарылайсың, мамлекеттің есебінен башқа ешкім дарылабайды, ішкер қашып кетеді. Мизан бойынша Келгіле, мына бүгін көріп атасың әлі, бүгінгі көрген еменің бардығын жиынтығын шығарып. Мына. Қаратшы мұны. Мұндай псих условия болуш керек та, кафе начарды мұндай псих условия қылады да тұрау. Қайырген не қойым, қанты өткірім, қопсыздық, башқа деген бұйтылар қаралыш керек та. Мына. Tiyağında 3'ü, beyağında 3'ü, 6 oyun işte. Bunu ciddi qarap qoyular, gel ötür ciddi. Bunun büt bardığı saqtalып тұрады, склад. Тигеден кетіп отыр. Bunun büt bardığı saqtalып тұрады, үші жерде сақталып. Sırtın аталыштарын büt тартып qoyular, жап қылам bunun bardığı. Жапқан бойынша қачқан. Санэпидстанция, салық, полностью бүт әрбірін жазғы олайды. Бұлаулардың қачқандарын бүт емесін жазғы. Кейінгі жұмада қайра кел, ошол күн текшер. Мына суысы, мына чай көтеріп отқан жері, мына тегеледі, отуны тегізеді. Рұқсат па мына жерге тамақ қойыш? Мына жерге рұқсат па тамақ қойыш? Әр бірінде тұрады. Жауын қойды. Мына едіштерінің кеуетесін қарасаңыз, мына. Мына самсыз жауын қойды, азыр бышқан бойынша тұрады. Жапқан мына бардыңар айттыңар, қоқой қач қыла дедіңер, жапты қашты. Мына міне, өзеле бұл ешкім ұшырмаса да бышық болады. Видео тапқаным. Мына мусор бар ушул жерде. Мынайда отуруп, тамак ичип атат. Эми ар бир кирип аткан кишиден мусорго деп 200 сомдон акча алып аткандан кийин ар бир рейске элестетсеңер канча акча түшүп атат мына. Кара суудан кирип аткан ар бир рейске машинага 200 сомдон акча. Не деген акча түшүп атат? Qanaga chaqirg'ila ekotech inspeksiyani. Bo'lami? Odam jada.
негизи ошо бизге бир аз укук берилбей атат десеңиз, болбосо чындыгында тартипке келтирип коебуз. Мына бүгүндөн баштап мына табылганыбыз. Бүт бардык. Мына комиссиондо көрүп чыктык. Жергиликтүү бийлик менен иш алып барабыз. Көрүп чыктык да, туурабы? Мына керетесин карасаңар, мына жерге көмүр жакса, мына жерден ыштын чыкканын кара. Карабайсыңар, кылбайсыңар, өкмөт текшербейсиңер деп айт. Бирөө да өзүнүн мойнуна албайт да. Ишкер дагы тиги каза болгон киши да. Грузовой машина келген. Эсебин салык. Бүт бардыгын текшерип эсебин алып чыгасыз. Канча машина турат? Канча грузовой, канча легковой, канча жүздүк өзүнчө? Микроавтобустар өзүнчө эсебин алыңар. Bir cuma monitoring, mına жерге салыктын кызматынан бирөөнү коёсуз. Жок, бирөөнү мына жерге именно. Машиналардын кирип чыкканы, канча машина турат, канча машина кирип чыгат. Bir жуманын ичинде эмесин чыгарабыз, санын чыгарабыз. Biz var. Vaditiller, biz vaditiliyiz de Özbekistan işlep dursa biz bir yerde turbayız, girketeyiz. Şunca günden beri misal için 2 gün, 1 gün, 3 gün jatağız diyeyim misal için 500 son 1000 sonra tamak yiyip. Şunu yok bir yere tölemeyiz, biz 100 sonlarla töleyiz. Biroq oyak işlep dursa biz çiğketeyiz. Bizge prosta ziyan bolğanı Özbekistan işlep etkeni ziyan boldu. Sizler pismo türünde birdege жазып или nota jönötüp bizge jinde жеңилдик кылдырса эле болобу, болбойбу? Özbekistan ne işleyecek? Hem bir günde 110 ta 120 ta maşina tartkan murda. Hazır 60 ta 70 ta 50 ta. Şular işleyerek jil ötüp koygan şu tolup ketişine. Koya turan yer yok. Erteden bir 20 ta 15 ta maşina tortkancha mana hozir adet bo'lyap turibmiz da. Жоқ, алдағы абусар да мисалыча. Мына машина кече обедте токтогондо, мына биринчи машина. Барбы? Дагы деле кире элек. Байланыш. Чегара Өзбекстан. Өзбекстан тартса эле киргизет, биздикилер эч кандай тоскоолдук. Kırgızistan'da problemimiz yok. Ötüp keteriz. Özbekistan tarttırsa ele boldu. Чегара гана. Özbekistan менен байланыш бар да, туурабы? Күндө таможнялык бар. Чабайча бир күнгө жолугушуу уюштурат. Özbekistan tarafı menен бүт ошо тийиштүү жетекчилер менен жолугушуу уюштуралы дагы мынагы элдин көйгөйүн жеткирет. Киргизгиле кадимкидей. Эми Өзбекстандыкы шарты бар да, эми Кыргызстанда туурабы? Ошондой эле 120 миң кабыл алганга бар да. Дискуссияны эме түзүлбөш керек да берди. Минерге көбүрөөк акча түшүш керек деп тияктан жаап коюп буларды берди жаткырбаш керек. Eski işlegенбиз. Baştan ayağına çek. Ökmöттүн жаңы болду mu беребиз? Бердиле. Мурунку өкмөттөргө бергенбиz. Бул жерде жолду реконструкция кылып туруп, анда машиналар бүтүп калдыбы? Bunu mындай кылыш керек да, могу жерге азыр газондан коюп чыгып туруп, маяк бетинин баарын ишкерлерге айтыш керек эме басып. Газон кайсы жерде? Газон мына могу жерден башталыш керек. 2 метр болобу, ашып кетсе турабы? Аны эми көрктөндүрүп жашылып жатканда бунун астында линия бар экен. Бакка рухсат бербейт, другой вопрос. Амаян бар, азыр тиги ишкерлер менен сүйлөшүш керек, рухсат албаска. Ишкерлер эмен кайка төлөйт салыкты? Валютаны. Болгон ишкерлер, мына магазин, кафе бүт бар, кайка төлөйт? Салык. Салык. Мынагы эки четтеги ишкерлер бүт магазини эмнеси болсо да кайка төлөйт салык? Кара сурап чыгып. Значит, bir günkü жыйын ишкерлер менен. Мыналар ошол ишкерлерге берет. Ар ким өзүнүн эшигинин алдына жашылдандырууну жанагындай кылалы кандай. Газон кое беребизби? Газон дегелик да калган жагына буруш жок. Газон эмесин ойлоп чыккан. Газонго да бир эмес суу жок да биякта. Суу маселеси чоң болуп калат да. Эмне кылыш керек? Сплошной эле тиги эме кылып салыш керек. Эгер сплошной эле база турган болсо эмне болот? Газонду дейсиз? Жок, эме көрктөндүрбөй эле бурушатка басат. Көрктүрөп коюш үчүн ушул жерге көрктөн аз дейне кылыш деген. Азыр эгер суу жок болсо берге тиккен менен арчаны тиктип, газон кылсак эмне болот? Арчаны горшоктордо атайын бар эмес беле. Ошондон коюп койсок. Ошол жерде коюп турбайбы? Шаардагы баягы эки варианты бул иштеп атат экен. Горшоктордо баягы гүлдөр бар эле, ошолорду дагы койсок деп туруп. Горшочун.
ошол жерге да бир айлык міндеттендирип суу куйдурган. Сіздерге азыр газонда ексек дагы эртең суу маселеси болот. Эгерде ошол горшочный даже арчаларды кое турган болсо, кайсыл ишкердин алдына коюлса ошол ишкерди милдеттендириш керек. Чыгып суусун куюп турат, эч нерсе болот. Өстүрүп, тазалап, эшигин алдын карап туруп, ошол ишкердин милдети. 20 метр бияк жерде бияка кое турган болсок, 20 метр. Газ эмне деп атат? Газ бербей атат. Высокий давление дагы 100 метрде деп атат. Минималь 50 метрге биз уруксат берели деген маселеси менен мына ушул жерге биз сунуштуруп атабыз да. Азыркы маалда биякты мына ушул жерге. Бирок ээси бияк частный экен. Келди. Айлык менен сүйлөшкөн. Бияк ээси. Кайсы? Жакшы. Сизби ээси? Атыңыз ким? Абдрахман. Сиздики кайсыл жери карайт сиз? Бияк карайбы сизге? Бияк аренда. Ана карабайт да сизге? Сизге аренда болот жери канча эмес? 50 сот. 50 сот. А эгер мына кыл эмени комду эмесин жылдыра турган болсо, канча метр болот? Бул эми Ошол комду жылдырып өткөндө кылалы дегенсиз да. Анан 20 метр болуп калды. Англис тилин билген бирөөнү коелуп, эме менен сүйлөшүп. Анан ошол киши келгенде бүт ар бир чыгып келген турист кайрылсын. Каяка барат, эмне кылат, кантет, жатаканабы, башка ошол жерге бир борбор ачалык мындай информационный центр курулуш. Ошол жерден көрүп турсун деп атат. Буларда биз мына бул киши куруп берем деп атат. Мен өзүмдүн акчам менен куруп берейин. Ишкер катары мен жардам ушул болсун, жардам берейин, ушул жерге курайын. Современный кемпинг курам деп атат. Жанагындай туалет эмес да, мына 8 сомдон алып атат. Эмне деген шермендейм жанагы жерде. Ошондо менчиктериңизге өзүңүз сала турамы? Бул арендага алган жер экен да. Мына жерге болбойт. Эгер нары көздөй бурчка барса канча метр чыгат? Жерге кеткен жерлер. Ошого 50ге чыгабызбы? Жерге бар. Бизге жок деп. Эмеден качырабыз. Даже бул жерге тигинден да бир тиге чоңураак кылып койсоңор болот да. Чоңураак өзүңөргө. Комната отурган эмес. Комната отуруп барып жакта? Жоктан. Барбы, э? Лёгкий конструкция. Узуну канча берет? Жолдун жээги полный. До конца салса болот. Ошондо туурасы 8 болсо, узуну нормасына карап туруп берейинби? Турат, эме. Качтайкы? До конца тактайсың. Анан болсун жерде. Кетип алат. Ешкім түспес. Қанша квадрат метр? Узуну туурасы қанша? жеңил эле берсе